4 bölüm. Жүйіттің уылдары Перес, Хесрон, Карми, Хур жана Шобал. Шобалдың уылы Реяйдан Жахат төрілді. Жахаттан Акумай жана Лада төрілді. Алардан Сора уруулары тарады. Эйтамдың уылдары бұлар: Израиль, Жишма, Житпаш, бұлардың қарындашының ысымы Ацалелпони. Гедордың атасы Пенуэль, Куштың атасы Эйзер. Бұлар Бейтлехемдин атасы Эпраттын туну Хурдун уылдары. Текояның атасы Ашкурдун Хела жана Нара деген эки аялуулугун. Нара ага Акузамды, Хейперди, Тейменини жана Акаштарды төрөп берди. Булар Наранын уылдары. Хеланын уылдары Серет, Сохар жана Этнан. Кутустан Ануп, Собет төрөлдү. Кутус Харумдун уулу Акархелден тараган уруулардын да атасы. Жабес өз бир туугандарынын атактуусу болгон. Энеси мен муну ооруп төрөдүм деп атын Жабес койгон. Жабес Исраилдин Кудайына мындай деп кайрылды: Мага өзүңдүн батаңды бер, менин жеримди кеңейт, сенин колуң мени менен болсун. Кайгы тартпашым үчүн жамандыктан сакта. Кудаянын сураганын берди. Шуханын бир тууганы Хелуптан Мехир төрөлдү. Ал Эштонанын атасы болду. Эштонадан Бейт Рапа, Пасаях жана Нахаш шаарынын атасы Техина төрөлдү. Булар Рейханын тургундары. Кеназдын уулдары Отниел жана Серая. Отниелдин уулу Хатат. Меонатайдан Опра төрөлдү. Сераядан Жояб төрөлдү. Жояб өрөөндө жашаган жыгач усталардын уруу башчысы болгон. Анткени алар жыгач усталары эле. Жепундун уулу Кариптин уулдары Ир, Эйла жана Наам. Эйланын уулу Кенас. Жеелелейдин уулдары Зуб, Зипа, Тирея жана Асарел. Эзранын уулдары Жетер, Мерет, Эйпер жана Жалон. Жетерден болсо Мириям, Шамай жана Эштемоанын атасы Жишпах төрөлдү. Анын аялы Жеюдей Гедордун атасы Жеретти, Сохонун атасы Хеберде, Зануахтын атасы Жекутиэлди төрөдү. Мереттин аялы Фараон кызы Бетияда уулдарды төрөп берген. Кейланын атасы Нахамдын эжеси Одиянын аялы эле. Андан төрөлгөн уулдар Махалы Гармы менен Эштемоа. Шимондун уулдары Амнон, Рина, Бен Канан жана Тилон. Жишинин уулдары Зохет менен Бен Зохет. Жүйүттүн уулу Шилонун уулдары Леханын атасы Эйир, Марейшанын атасы Лада жана Ашпыянын тукумунан чыккан кездеме токуучу уруулар. Жоким менен Хозейбанын тургундары Жаш менен Сарап, Маапты жана Жашуп лекемди башкарып келишкен. Булардын баардыгы байыркы заманда болгон. Алар карапачылар болушкан. Нетайим менен Гедерада жашап, падышанын жумушун кылышкан. Шимондун уулдары Немуэл, Жамин, Жарип, Зирах жана Шабул. Шабулдун уулу Шалум, Шалумдун уулу Мипсам, Мипсамдын уулу Мишма. Мишманын уулдары Хамуэл, Закур, Шимей. Шимейдин 16 уулу жана 6 кызы болгон. Анын бир туугандарынын уулдары аз эле. Алардын бүтүн уруусу Жүйүт уулдарындай көп эмес эле. Алар Бейершебада, Моладада, Хатсар Шуалда, Билада, Эцемде, Толатта, Бетуэлде, Хормада, Сыклакта, Бейт Маркаботто, Хатсар Сусимде, Бейт Пириде жана Шаарайымда жашашкан. Дөөт падыша болуп, бийлик кылганга чейин алардын жашаган шаарлары мына ушулар. Алардын айыл кыштактары Эйтам, Айын, Римон, Тохен жана Ашан бешөө. Алардын баалга чейин созулуп жаткан айыл кыштактары ушулар. Алардын жашаган жерлери жана санжырасы ушул: Мешобаб, Жамлек жана Амациянын уулу Жоша, Жоел жана Асиэлдин уулу, Сераянын уулу Жошибиянын уулу Жею, Элиойнай, Жакып, Жешохая, Асая, Адиэл, Жесимиел жана Беная, Шемаянын уулу Шимринин уулу, Жедаянын уулу, Алондун уулу Шипинин уулу Зиза. Бул аталгандар өз урууларынын төрөлөрү болгон жана булардын аталарынын тукуму көп урууларга бөлүнүп кеткен. Булар өз малдарына жайыт табыш үчүн Герарга чейин жана өрөөндүн күн чыгышына чейин барышкан. Алар оттуу жайыттарды, жакшы конуштарды, кенен жерлерди, коопсуз, тынч өрүштөрдү таап жайланышкан.
Анткени аларга чейин ал жерлерде бир азыраак гана хамдыктар жашашкан. Аттары жазылган ушул кишилер Жүйүт падышасы Хиския башкарып турган күндөрдө келишип, ал жерлерде отурукташкандарды да, көчүп жүргөндөрдү да талкалап, биротоло жок кылып, алардын ордуна отурукташып калышты. Анткени ал жерлерде алардын малдар үчүн жайыт бар эле. Алардын арасынан Шимондун уулдарынан Сейир тоосуна 500 адам барган. Алардын башында Жишинин уулдары Пелатия, Неярия, Репая жана Узиэл турган. Алар ал жердеги амалыктыктардын аман калгандарын кырып салышкан. Алар ушул кезге чейин ал жерде жашашат.